Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Бүгүн жумушка чыгып атам. Бүгүн зикир менен 11-күн кетти. Кечээ отчет чыгарып бербедимби? 10 күндүкүнчү. Анан мындан аркысын кандай? 11-12 кылып тартып берейинби? Ошол жөнүндө жаза кеткиле. Анан бүгүнкү сменаны бүгүн кеч болуп кетти. Азыр саат 6-дан 3 мүнөт өтүптүр. Линия чыгып коеюн. Анан бүгүнкү сменаны неме кылайын деп атам? Таксопарк жөнүндө айта кетейин достор. Билесиңер, силерге азыр келечек таксопаркын сунуштап атам. Эгер кимден ким Яндекстин офисине барбай эле, трудовой договор албай эле, самозанятый болбой эле иштейм десеңиздер, ушул паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Мисалы үчүн, самозанятый болбой эле кошулуп иштесеңиздер, парктын комиссиясы 4%. Эгер трудовой договор албай эле иштесеңиздер, 3% болот. Жана ошондой эле самозанятый болуп иштесеңиздер болот, 1% менен. Жана ошондой эле трудовой договор алып иштесеңиздер болот, суткасына 300 рубль, жана парктын комиссиясы 2%. Өзүнүн айдоочуларына электронный путевой лист бекер берилет. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот достор. Линия чыгалы дагы. Бүгүн сменаны мындай кылып тартсамбы деп атам. Азыр саат 6-дан 3 мүнөт өттү, линияга жаңы чыктым. 1 сутка. Азыр чыктымбы, эртең Яндекс жапканга чейин, Яндекс оңой менен жаппайт бул тарифтичи. Ошо канча саатта жабат экен, до конца жапканга чейин иштесе канча акча чыгат экен, ошол жөнүндө көрсөтүп берейин деп атам. Анткени бул тарифке көбүнчөсү смендешип иштешет да, через сутки кылып, же болбосо 2 кылып, анан до конца иштешет көбүнчөсүчү бул тарифте. Яндекс жапканга чейин же сутка кылып иштешет. Анан ошондой болуп иштесе канча чыгат экен. Ошол жөнүндө силерге бүгүн көрсөтүп берейин деген ой кетти. Ошол жөнүндө да обязательно жаза кеткиле, ой кандай экен, жакшы элеби? Анан мен дагы силер менен чогуу атайын силерге көрсөтүп берейин деп бүгүн 1 сутка жүрөйүн деп атам. То есть Яндекс жапканга чейин. Ошол достор. Эми заказ канчада берет байкайбыз. Приоритет 94 болуп кетти. Кечээ бир заказ пропускать этип ийдим эле. А так 96 болмок. Бүгүн эмне кылдым? Бүгүн заряд кылдым. Таксометр менен азыр мойкадан чыктым, мойка кылдым. Мойканы өзүм тиги БМВны кичинекей машина го. Самойго барып өзүм жуусам ошол оңой болмок, бирок БМВны постоянно мойкага барып жудурчумун. Жана автозаводскойдон, же үй жактан. А бул чоң машинаны ошентип жудурсам болот эле, муну наоборот өзүм жууп атам постоянно алгандан бери. Робомойкага барчумун, робомойка ремонт болуп атыптыр, алдын асфальтын сыйрып. Ал жак кире албай калдым. Ошо менен биякта самой бар экен, самойго келип өзүм жууп, тердеп кургап чыктым. Ошол достор. Видеонун башында айта кетип турчу нерсе, азыр көрүп баштаганда эле классыңарды балчайта баса кеткиле, комментарийге ойлоруңарды жаза кеткиле, жана каналга катталганды унутпайбыз достор. Кеттик. Павелецкий вокзалга келдик. 21 минутта 2117 рубль. Саат 9:00 болду. 3 саат болду жумушка чыкканыма. Мен жумушка чыккычакты машинам кайра кирдип калды, жан жаады. Мен жумушка чыккычак курсак кайра ачып кетип, барып курсак тойгузуп, бир атолой эми жумушка чыгайын деп, ушинтип чыккыча саат 9, биринчи заказым. Бүгүн жумуш аябай слабый дейт. Примерди күйгүзсөмбү деп ойлонуп, дресс-код жок. Примерде болсо тайниктер көп түшүп калат. Анан не кылсам деп атам. Эми азыр кичине кеч киргенден кийин примерди деле күйгүзүп алып, түнү бою урам го дейм. Пока энергия бар кездечи, анан эртең менен кайра примерди өчүрүп коюп, элдит менен улантабыз. Ошол достор, пока ушундай. Пока өкүнүчтүү, кайгылуу дечү эле. Жанагы эле жерден силерге жана Павелецкийденчи камераны өчүрөр менен заказ берди да. Ошол эле жерден 1905 рубльга Патрикке келип калдым. Нормально. Сразу ушинтип, эмнеге ушундай арт-артынан бере бербейт, арт-артынан темселетпей бизди берип бир 5-6 саат иштетип эле кетирбейсе, темселетип бизди жүргүзө бербей. Так, саат 9:18. Заказ остановкасы менен Арарат гостиницада турабыз. Бул жерге жакыныраак эле жерден алгам, азыр эшикте тамек чегип атат. Дальше Крузен Шторм. Так. Все, едем, да? Да.
келдик 35 минут болуп кетти. 2999 рубль. Көчөсүнүн атын айтпай эле коюнчу. Тилим келбейт экен. Кээ бирөө жазып калат экен, мындай туура айтат, тигиндей туура айтат, эми ушуну туура айтып жүр да депчи. Эми кээ бир көчөлөргө орустардын өзүнүн тили келбейт да. Мен зато кыргызча көчөлөрдү сонун айтам. Бөкөнбаева деген сыяктуу, Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо деген сыяктуучу. Орустардыкын мага кажети деле жок. Не обязательно да мындай таптак туп-туура айтышчы. Негизи мындай туура айтсаң жакшы эми. Базар жок дейбиз мындайгачы. Открою дверь сам дейт. Международная улица 26-дан берет экен. Артынан берип атат го, сонунго. Бирок мен ушинтип мактай ийсем эле токтоп калчу эле, мактабай. Мына отмена. Алысыраак берип койду. Почти 4 километрден ошо отмена болду окшойт. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы с вами едем в Мясницкое, да? Так точно. Мясницкая келип калдым. 2211 рубль. Центрга кайра кирип калдык. Эми центрдан кайра артынан тарс берип салса 22:43. Атак 4 заказ байкадыңар, артынан болуп кетти. Жанагы жоготкон 3 саатты компенсировать этип кетти да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Совой, да? Да. Савойго келдим. 1 километр 900 метр. 6 минута. 1799 рубль. 11:04. Ушундай заказдар артынан 5-6 болду ийсе гана. Жан машинаны булгады дагы өтүп кетти, жолдор куп-кургак го. Эчтеке болбогон деп. Бүгүн айрыкча бир берили болуп жуудум эле машинаны тим эле. Дөңгөлөктөрдү чирнение кылып, кара кылып. Бирок машина жуурдун алдын эле билгем да, то что жан жаарынчы. Ладно. Здравствуйте. 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 Так, у вас с остановкой, да? Да. Большая Грузинская, потом маршала Жукова. Да. Проспект маршала Жукова 78-ге келип калдым. 3545 рубль. Прям үйүм жанына келип калдым го. Бирок айтып кеткен эле суткага иштейбиз, сутка. Мен негизи монтип видео тартпай жүргөн болсом, мен үйгө кетип калмакмын да, мисалыча. Анан баягы ответственность деген бар го. Силерге мисалы айтып коюп, кылыш керек болуп атат. 10 күндө 1 күн эс алдымбы? 10 күндө бери жагы 3 күн эс алмак болушум керек, если видео тартпасам. Анан силерге да карап, кой мен тиякта серия тартып атпадым беле, бүгүн мисалы 5-сериясын чыгарышым керек, кой, күтүп калышат деген сыяктуу болуп, ушинтип да иштеп жүрөм. Бул бир жагынан мага дагы мындай стимул болуп атат да иштегенгечи, күн калтырбай, монтип аягына чейин иштеп, атак мындай өз алдымча жүрсөм, мен деле гаңгырап кете бермекмин ары беричи. Ошол жагы дагы мага дагы бир чети жакшы болуп атат булчу. Монтип күнүгө видео тартып чыгарган. Ошону айтып коеюн дегем. Ошол. Здравствуйте. Архитектора Шосева, да? 2626 рубль. 20 минута архитектора Шосева дейт. Шосева. 12-ден кийин экинчи заказ. Жана заказдан кийин центрга түшүп, что-то заказ жок. Заказ күтүп отуруп,
жөн отура бербейин, эми целый день иштейм да. Убакыттан пайдаланып кичине болсо да уктап алайын деп артка өтүп сиденьяны жаткырып 1 сааттай уктаптырмын. Заказ түшкөндөн алып алып дальше ушинтип кыбырап атам достор. Саат 4-төн 21 мүнөт өттү. Аэропорт чота бербейт. Аэропортко берсе, бир аэропортко барып, ал жакка дагы заказ күткөнчө, ал жактан дагы тыкытып ушинтип иштейсем бүгүн целый день. Ну, разберемся. Здравствуйте. Здрасте. Первый играй Вороновский проезд. Все верно. Первый играй Вороновский проезд 2063 рубль. 14 минута. Жанагы заказ иштебадым алдыңкычы. Ошол жактан эле алдым. Прям ошол ЖКдан. Бери жакта автозаводскойдо жана автомойка бар болчу да. Мойкага барып бир атоо машина жууп алып, ишти баштайын деп машинаны жуудуруп алып чыктым. Ушу менен за смену экинчи жолу машина жууп атам, получается. 1100 кузов коврик жууду. Жана болсо канча 400 рубльга жуугам, как раз 1500 рубль бир сменада мойкага кетиптир. Анан бул жөнүндө дагы отчет кылып атканда эске алабыз. Так, эми центрди көздөй кирип чот аэропорт бербей атат. Аэропортко бир уруп барып келсек, бир касса көтөрүлүп кетет беле деген ойда. Кеттик анда достор. Азыр моундай чыгып, неме кылайынчы, токтоп, дөңгөлөктөрдү карартканга жетишпей калдым. Черненияны жанагындай баллончик алып алгам. Чернениячы мойкада 300 рубль турат. Бир жолу карартып бергеничи. Аны өзүм баллончик өзү 300 рубль турат экен. Ал где-то бир 10 жолуга жетет экен. 10 жолу кылсаңчы. Каждый раз мойкага барып 300 рубльдан төлөгөндөн көрө алып коюп өзүм эле кылып алып атам, чыгып турупчу. Ни хрена себе техника. Тебя не пожалел, да? Что я это заказал? Я закрою. Все. Все. Краснознаменск, да? Да. Там Краснознаменская келдим. 42 минута, где-то 30-32 километр ушундай. 5923 рубль. Байкуштар отпускасы бүтүп, настроениясы жок, кайра кетип атышат. Эми бул жактан шаарды көздөй түшөбүз. Делать нечего, вот эми через неме Рублевка аркылуу түшүп кетсемби деп ойлонуп атам да. Ал жактан обязательно заказ чыгат да. 22 километр экен. Рублевский шоссе ошол жактарга чейинчи. Горький 2 ошол жактан кирип кетет экенмин. Горький 10-тен кирип кетет экенмин. Ошондой эле кетейин. Алкоклиник, да? Жана жакта эле жүрүп, Горький 10-те. Ошол жакка келип, станция бар экен, зарядка. Бир аз машинаны зарядтап алдым. Заодно заказ алдым короткий. 10 минута 2007 рубль. Бир канча 4 километрбей ушундай эле болчу. Буга чейин да бир короткий заказ берген, ушул сыяктуу эле. Бирок подачасы кичине 6 километрден. Зарядкада тургандыктан дагы пропуск этип алган жокмун. Ушул жакта эле эгер ушундай короткий бере берсе, ушул жакта эле айланып жүрө бергим келип атат пока что. Бирок чувствую, бир аздан кийин Москваны көздөй бир жирный заказ берет. Бул жакта элдер шашпайраак турат да, кичине ондордо уйкусун бышырып алып. Анан Москваны көздөй кетип баштайт. Ошолорду ала кетебиз эми бирөөнү. Здравствуйте. Маршала Шапошникова, да? Ленинградский
Да, где-то Ленинградская. Улица маршала Шапошникова. 38 минута. Где-то bir 33-34 километр. 6539 рубль. Жана жактан келдим да, доогуруна отупча заказ алып түштүм да. Уктадым. Заказ түшкөнгө чейин нормальный эле. Канча? Саат 1:26 болуптур. Уйку канды. Заказ түштү, заказ алып түштүм. Шаарга түшкөндө деле 1-2-3 короткий заказ кылмакмын го дейм. Ушундай эле иштемек окшойм. Лучше пустой келбей, өзүм да эс алып алдым, заказ алып түштүм. Эми обед кылыш керек болот атат. Обед кылып алып, анан дальше жумушту улантабыз. Здравствуйте. Первое Римского поля, да? Ленинградский проспект. Первая улица Ямского поля. Сейчас жактар, да? Наличка 17 минута 2035 рубль. 6 километр. Пора отдыхать дейт. О, мен вообще жаппайт го дегем да. Ё-моё. Жапты го. 15-19 3 саат калган линия чыкканымачы. 24 саат болот, сутка болоруна. Жаап салды да. Эми насем жаап сала эле окшойт. Ну жапты. Пора отдыхать деп чыкты. Кандай дейм эми? Азыр бир жакка токтоп туруп, канча болду, эмне болду, ошол жөнүндө айтып берейин, а? Кылып коелу. 18 саат линияда жүрүптүрмүн. 18 саатта канча иштедим? Яндекс ачкандан жапканга чейин, 12ден кийин 15694 иштептирмин. 12ге чейин 8500 дейт. Ошо менен 23-24200 болуп атат. Баланста кечөкүдөн немеде шотто мурунку күндүн заказынан бир заказ бар болчу, 1200 рубль. 25200 дедим бе? Так. 8, 15, 23, 24200, Ошо мен 1200 алып салсак, 23000 алып атабы. 23000ден расходко 3000 алып салалы. Получается 20000. 18 саатта 20000 иштептирбиз. Так. Яндекс жабат экен. Яндекс негизи элитти оңой менен жаппайт да. Бирок өзүңөр байкадыңар, жапты. Көп деле иштеген жокмун. Баягы между заказами убакыттар аябай эле көп болду. Негизи Яндекс ошо между заказами убакыттарды карайт да. Эгер тынбай заказ алып жүрө берсең, кадимкидей 12 саатта эле жаап салат. А эгер элитте монтип мен между заказами 2 саат, 3 саат ушундай убакыттар болот да. Ошол маалда деле все равно жаап койду. Ошол достор, бүгүн канчанчы күн болду? Бүгүн экинчи күн. Тем более мен баягы жумуш жок күн иштедим. Иминначы биринчи күндөн экинчи күнгө карагандачы. Биринчи күнү кечинде чыктым, жумуш жок. Экинчи күнү мына түшкө чейин, азыр түштөн кийин иш башталмак. Башталарда жапты. Жумуш жок. Маалда ушундай болду. А так башка күндөрү жакшы эле болсо керек. Башка күндө бир күнү байкайлы жазып койгула, эгер дагы бир ушундай выходной күндөрү иштеп берейин, сутка, пятницабы, субботабы, эгер кызык болсо жазып койгула обязательно. Анан элитти билесиңер, элитте ушундай иштейт да, сутка через сутки же 2-2 график менен, то бир 80% водитель элитте жүргөндөр ушундай сменщиктер менен иштейт. Жалгыз мындай өзү жалгыз бир машинаны айдагандар аябай эле аз, редко да. Бул жакта ушундай сменщик менен айдаган выгодныйраак болот. Чыгасың, монтип до конца иштейсиң, келип бир сутка эс алып, кайра чыгып, ушинтип иштеген жакшы. Анткени 12 саатта эчтекеге жетишпей каласың. 15-16 саат иштесең, эртеси күнү иштей албай каласың. 12 саатта кээде арендадан эле чыгарып каласың. Даже кээде арендадан чыкпай калат. Көрүп атасыңар, силер көрүп эле жүрөсүңөр. Ошон үчүн сменщик менен иштеш керек. Сутки через сутки, же болбосо 2-2 график менен.
эки график менен негизи жакшы болот. Анткени сутки через сутки иштесең, бир суткадан келесиң, үйгө келип уктайсың, турасың да эле кайра жумушка кетип каласың. Мындай башка нерсеге убактың болбой калат да. Эки иштесең, мындай тоже үйдө жумуштар аркы берки, ар жак бир жака убакыт болот. Ошол достор, бүгүнкү мен ушу менен аяктады. Ойлоруңарды жаза кеткиле, обязательно дагы кандай эксперимент кылалы, дагы кайсы жактарын көрсөтүп берейин, ошол жактарын обязательно